Кыргызстан. Бүгүн биздин өлкөнүн туусу, герби, гимн, конституция, бийликтин баардык бутактары, жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен дипломатиялык мамилеси, анан да акыркы жылдары толук чечилген аймагын аныктаган чек арасы бар. Азыркы күндүн талабындагы баардык жагынан эгемендүү Кыргыз мамлекети. Бул кылымдар кыйрындагы далай кыргыз мыктыларынын эмгегинин үзүрү. Дал ошондой бирдиктүү мамлекет түзүүгө 19-кылымда Кокон хандыгынын доорунда дагы аракеттер болгон. Анын башында айтылуу Алымбек Татка Асанбей уулу турду. Эми бул баягы узун агачтагы салуулашууда ал кыргыздар келечекте азыр кыргыздар менен чогуу барды согушуп, узун агачта орустарга каршы кызыл кыргынды салып, аларды жеңип талкаласак, орустар 2 армиясы менен келип туруп, ошо согушка келген кыргыздардын айылын талкалап, элин кыргынга алат. Ошолордун баарын көрүп туруп, анан экинчиден Канат Шаа менен экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктен улам согушка кирбей кайра артка кайтат. Андан кийин ал анын өлүмү ошо мезгилде Канат Шаа кат жазып, бул согушпай койду, чыккынчылык кылды деп, анан сырттан өлүм жазасына буйрат. Бирок Алымбек Татка анда дагы кыргыздардын арасында бар ушуларга жалдырап жүрөрбү, өзүбүздүн мамлекетибизди курбайлыбы, түптөбөйлүбү деп туруп нарынга барып туруп ошол аракеттерди жасаган. Алымбек Татка кайра кайтып келип атканда мына ысыгатадан Алымбек Татканы хан көтөргөн жөнүндөгү маалыматтарды айтып жүрүшөт. Алымбек Татканын жанагы кыргыздарды бири-бирине карама каршы коюш үчүн Алымбек Татканы аталык өлтүрткөн деген ушак айыңдар таркаткан. Алымбек Татка менен Алымкулат Аталыктын мамилеси өтө жакын болгон. Анын жанакындай баягы көркөм чыгармадагыдай эмес, көркөм чыгармада тамак ашка чогулуп туруп, анан ошол жерде колун жууп атып, анан эңкейген анан башына кыяк чаптырып атпайбы? Ал деген көркөм чыгарма. Анын тиги көптөгөн жазма булактарда Алымбек Таткага уу бердирилип өлтүрүлөт. Валиет деп коет. Валиеттерге бөлгөн да. Мына Ташкент валиетинин башчысы вилает деп коет. Анын башчысы Канат Шаа деген болот. Канат Шаа. Ага өзүнүн вилаетинде мындай чектелбеген бийлик татыктуу болгон. Ал армиянын ошо кездеги куралдуу күчтөрдүн башчысы да болгон. Анткени ошо Канат Шааны сен вилаяттын башчысы катарында, аскер башчысы катарында тиги орустарга каршы күрөшөсүң бул узун агачта деп жөнөтүп атпайбы аскерлерин. Анжиян вилаятынын башчысы Алымбек Татка ага тапшырма берип атат. Сен бул жактан барасың дагы армияң менен барып тиги узун агачта, тиги Верныйда жаткан орустун аскерлерин талкалап келесиңер деп экөөнү жөнөтүп атпайбы. Бирок ошол экөөнү жөнөтүп атканда экөөнүн кимиси главный командующий болгондугу аныкталбай калган дейт. Ошондуктан Канат Шаа Ташкенттин беги, Ташкенттин башчысы, тиги Алымбек Татка Анжиян вилаятынын башчысы. Экөөнүн ортосунда тиреш пайда болуп, анан кийин Алымбек Татка согушка кирбей коюп атпайбы. Баягы кана көрсүн. Ким кана кыйынсынып атат, менден мурун барып согушуп көрсүнчү эмне болор экен деп байкап туруп алат. Анан ошондо Канат Шаа анан айтып барат да. Ушундай. Анан Алымбек Татканы өлүм жазасына буйруп атпайбы ошол үчүн. Көбүнчө ойлонгону кыргыз келечекте кыргыз мамлекетин түзсөк деген максаты болгон. Анан бул боюнча жанагы эле тиги Кашкарга тияк-баяк орган ал жакта кеп чыкпайт. Анан түндүк кыргыздардын бийлери менен баягы чечермен адамдары менен жолугам деп ат менен келип Ормонханга да жолуга турган болуп, анан Шабдан Баатыр менен тигулар менен жолугуп, анан бул жакта да абдан баягы тилин таап, бардыгына Ормонхандагы жактырып, бул жактагы бийлер да жактырып, бул абдан акылман адам экендигин сезип, анан кийин түндүк күчтүн элин өлүмгө жарылбай ынтымакчылыкка да чакырган бирден бир мындай бир акылман саясатчы десе саясатчы, жөнөкөй эле адамдын арасынан чыккан бир акылман адам катары тарта калды. Кыргыз элинин ынтымакчылыгы, келечеги жөнүндөгү суроолор анын жүрөгүн ооруткан эң келечектүү маселелер болгон. Ошого
талпынып ошол маселе бардыгына жакты. Кийин Кыргыздын төбөлдөрүнө жанагы өзүнө ошолорго баш ийген урууларды өзүнө тартыш үчүн ар кандай титулдарды ыйгарып турган. Мисалы мына Алымбекке тиги Датка деген наамды берип атпайбы. Алымбек мына Кокон хандыгына кызмат кылганы менен ар дайым кыргыздардын кызыкчылыгын көстөгөнгө аракет кылган адам. Ошон үчүн бул тарыхта калды да. Бул ушундай. Анын ишин мына Курманжан Датка улантты. Атасы Асан би, чоң атасы Шамырза, анын аталары Ажы би, Тилеке Баатыр, баары Фергана, Кашкар, Бухарага чейин аты жеткен башкаруучу жана соодагерлер болушкан. Алымбек ошондой тектүү бүлөдө 1799 туулган. Атасы Асан би аны бала кезинен элеттик молдодон кат тааныган уулун соода кервендерине кошуп Кокон, Ташкент, Жаркент, Самарканд, Бухара, жада калса Кабул менен Стамбулга чейин алып барган. 1813 14 жаштагы Алымбек Бухарадагы Жакыпбек аталык салдырган медресеге кирет. 2 жылдан кийин Стамбул аркылуу Меккеге зыярат кылган. Күбөлөр менен бир нече кабыстар толтуртуп, анан бүгүнкү ажыга баргандай эле өзлөрүнүн ажыга барчу жол киресинин акчасын төлөп, квитанцияларын алып, анан булар ажылык сапарга аттанышкан. Мына аларды ажылык паспорт 6 айлап барып келишкен, барып келген жолдун чыгымы албетте төөлөр менен жөө жалаңдап ат жамда кеткен, бирок алар ошол поезд жолго чейин баргыча барышып, кийин поезд темир жолго түшүп, андан Одессага барып, Одессадан кемеге түшүп, Стамбулга барып, Стамбулда бул бажыдан өтүшүп, андан кийин ыйык Мекке Мединага барып келген. Ушу жолдогу кыйынчылыктар да баяндалат. Мына Шабдан Баатыр, Байтик Баатыр, Байзак Баатыр, белгилүү агартчыбыз Эшенала Арабаевдин кайнатасы болгон Кайбылда Алматаев, мына ушундай белгилүү инсандар барышкан. Алар ошол ажыдан алган ыйык Меккелик сапардагы 6 айлап, 1 жылдап жүргөн жолдорундагы өлкөлөрдөн көргөн таасирлерден урам, ошол ыйык Мекке Мединадагы мечиттерде болуп, ал жердеги китепканаларда болуп, ошол таасирден улам келгенден кийин Кыргызстанда булар мечит медреселерди ачып, элди билимге, адептүүлүккө, ошондой эле ар нерсеге дилгирлүүбүздө. Мына алар келгенден кийин өз айылдарында мисалы зыгыр май чыгарган ишканаларды ачуу, же болбосо жашылча жемишти өстүрүү, чет жерден көргөн тажрыйбаларын алып келип, кыргыз элинин күнүмдүк тиричилигине колдонгонго чейин жана агартуучулар өзүнчө айттык. Менин чоң таята Бообек деген ошол жошолу жергесинде байлардын эң байдын бири болгон. Ошол Курманжандатка энебиз менен каттоосу болуп, Үңкүр деген ошол Алымбек Датка атабыздын айылында Үңкүр деген жер бар, коммунизм колхозу болуп жүргөн. Азыр деле коммунизмде ошол бар. Ошол жер Алымбек Датка атабыздын киндик каны тамып, ошол жерде бала кезин өткөзүп чоңойгон. Анан кийин баягы элдин оозунда деле айтып жүрөт, баардыгын айтып жүрөт. Баягы Кокон хандыгы тигил болгон мезгилде жаш мезгилде ага чейин ал өзү абдан аракетчен, илимге, билимге талпынган, тиги мусулманча динде дагы, ал илимди да жактырган абдан акылдуу бала болуп чоңойгон экен. Анан муну Бухарага окуп келишке дагы ушундай айтышкан экен. Баса ошондо 1 жыл Стамбулдан дагы билим алууга жетишкен эле. Аны менен гана чектелбей, Мансур аттуу татар соодагерин ээрчип, айтылуу Римге дагы жеткен. Италия борборунда 4 ай жашап, Кара деңизден Севастополь шаары аркылуу Россияга келип, мекенине кайткан. Ошентип, жаш кезинен илим алуунун түйшүгүн тарткан Алымбекти 27 жашында Кокондун ханы Мадали хан ордо калдырып, парваначы даражасын берет. Ошентип анын азыркыча айтканда мамлекеттик кызматтагы карьерасы башталган. Алымбек Датка Кокон хандыгынын жараны катары төрөлгөн киши да. Ал төрөлгөндөн баштап ошо Кокон хандыгынын курамында жашаган. Анын атасы ошо кыргыздын бии алайда болгон менен окуя мындай болгон да. Кокон хандыгы такай Бухар эмири менен жоолашып турат. Бухар эмири Насрулла эмир 1842 жылы апрель айында Кокон хандыгын басып алып, Кокон хандыгын жоюп ийген. Мындан ары Кокон хандыгы деген хандык жок. Бул Бухар эмиринин бир аймагы, вилаяты деп жарыялап, ал жерге өзүнүн башкаруусунун наместин коюп кеткен. Ушул окуядан кийин Кокон хандыгында калды.
өзбектер, тажиктер, казактар булар башып көтөрүлгүч кылган эмес. Ошолордун арасында жалакана кыргыздар биз бухаралык сарттарга баш ийбейбиз. Хандыкты кайра түшөсө көтөрүлүп, ханга тактыга отуруп турган хандын тукумун издешип акыры таласта качып жүргөн Шералыны 52 жашында таластан қан көтөрүп алып барып, таластан аксыга түшкөндөн кийин аксылык кыргыздар, жалал абад кыргыздар кайрадан қан көтөрүп, анан Алайдан, Алайкудан өзгөн тараптан келген кыргыздар баары биригип Коконго киргенде Кокондун аймагындагы Баткен жана башка жактагы кыргыздар баары биригип Бухар эмиринин бийлигин кулатып, хандыкты кайра калдына келтирип, Шералыны хан көтөрүшкөн. Ошол Шералынын хан болушу менен саясий бийликке кыргыздар келген. Мурун өзбектер, тажиктер көпчүлүк үстөмдүк кылса, ушул 19-жылдын ортосуна тартып, эгер тактабайсак, 1842-жылдан баштап бийликке кыргыздар келген. Анан ушул кыргыздардын келиши менен так ошол маалда Алымбектин атасы Асан бейдин мындай таасирлүү адамдардын бири болгон. Адегенде таласты кыргыздар ошо бийликке жакындап, бийликтин хандын айласында жүрсө, акырын ошол ханга таасир берүүчү топтор тирешип, кийин аларды мусулман кул жеңип чыккан. Мусулман кулду көбүнчө илимий китептерде бул Кыпчак, Өзбек деп жүрүшөт. Ал Кыпчак урусунан болгондо Сарт Кыпчак деген кыргыздын урусу бол, ал кыргыздардын ичкил урусунун Кыпчак урусу болгон. Ушул мусулман кул өзүнүн таасирин көбөйткөндөн кийин ага каршы күчтөр Шералкы менен ортосун бузуш үчүн арганда кутумдар жасаган. Мына ошол кутумдардын биринде 1844-жылы Шералы ханга каршы көтөргөн элди басыш үчүн мусулман кул аскер менен жүрүш жасап, ошол жүрүшкө Алымбектин атасы Асан бий дагы жардам берген. Анан ошондон баштап ошол жүрүштө жаш ер жеткен Алымбек ошол жүрүштө болгондон ошондон баштап ордодогу саясий бийликтерге мындай аралашуу башталганда, ал маалда Алымбек ошол 20-30-тун тегерегиндеги бир 40 жаштын тегерегиндеги инсан болгон. Мына ошондон баштап анын карьерасы башталган. Курманжан Датка жазып атат. Өзүнүн жанакы баласын сактап калуу боюнча аракет кылып атканда Камчыбекти менин жолдошум деп, менин балдарым дейт, балдарымдын атасы дейт, балдарымдын бабалары дейт, бүт бардыгы элге кызмат кылган, ак кызмат кылган адамдар дейт. Мен балдарым да ушундай ак кызмат кылган адам дейт, атасы сыяктуу. Ошон үчүн мен ак кызмат кылган балдарымы дейт, мындай жазага тартпагыла деп жазып атпайбы? Анын сыңарындай мына Алымбек Татканын чоң аталарынан бери, бабаларынан бери кыргыз деп büyüгөн, кыргыздын намысын талашкан, кыргыздын бир мамлекеттүүлүгүн түптөсө экен деп жүргөн аракеттеги адамдар болгондо, биз мына Кытайдагы манжур тилиндеги архивдик документтерди уже сатып алгандан кийин аны окуп которуп атканда, Алымбек Татканын бабасы Ажыби 1760-жылы бүтүндөй баягы кыргыздын түндүктөгү урууларынын өзүнүн өкүлүн жиберип, бирдиктүү бир мамлекет курбайлыбы деген демилгени көтөрүп чыккан экен. Алымбек Татка ошол эле демилгени анан 1860-жылы кайра көтөрүп, кыргыздын бирдиктүү мамлекетин курбайлыбы деп ошол көтөрүп чыгып атпайбы? Демек булардын бабаларынан бери бүт мамлекетчил адамдар. Анан мамлекетчил адамдар өзүнүн мыкты уулдарына ошондой бир тарбия берген. Алымбек Татка биринчиден Санжыраны мыкты билген, нарыкты мыкты билген, элди башкарганды, бабалардын басып өткөн жолун, тарыхын бүт баардыгын өтө мыкты билген инсан болгон. Сөзмөр, баатыр. Баатырлык ушундай ошол кыргыздын ошол мезгилдеги андан мурунку журт башчыларынын баардыгы баатыр болуп туруп, баатыр адам болгондо аттанган. Алымбек Таткан деле Зиябидин Максым жазып атпайбы? 1845-жылы Ошто дейт. Мусулман кулдун аскери, Көрөгулдун аскерлери келгенде дейт. Алымбек Татка жеке чыгып дейт. Ошол жерден 2-3 баатырды рыгытка сайды дейт. Демек анын баатырлыгы дагы, сөзмөрлүгү дагы бүт баардыгы ушундай калыптанып келип отуруп туруп Кокон хандыгында, ушу Мадалы хандын учурунда анын ушул дипломатиялык аракети, элди башкаргандыгы, бабаларынын жолу, анан стратегиялык жанакындай Ош Кашкар жолундагы бүтүндөй стратегиялык жерди бабаларынан бери ээлеп келгени, анан Кокон хандыгы ошондой адамдар менен мамиле түзгүсү келген. Ошондой адамдарды бийликке тарткысы келген. Анан ошондон улам Алымбек Татканы кызматка чакырып,
Анан Алымбек Даткага кийин датка даражасын берип, Анжандын беги кылып атпайбы? Қоқан хандығының вазиріне жардамчы қылып беріп, жана Малғай хандың оғында ошадан башталған бұның жанағы Қоқан хандығы бийликте күші. Кейін келіп отырып, анан кейін баяғы Анжан вилаятының акими, Оштың акими, анан Қоқан хандың вазири болып, бірден бір саясатты жүргізе тұрған, Қырғыз мемлекетінің келечегін ойланған, елдің ынтымақшылығын ойланған абдан ақылман. Саясат десе саясат жағынан, илим десе илим жағынан абдан бардық елге қанатын жайып жақсылық қылған адам екен. Мына Ошто ақ медреселерді құрып, ошаға кітап тегуларын бардығын бекер алып келіп, илим билимге балдарды тартып оқытып, ошада баяғы Ошқа келгенде жергілікті ақындар тосып алышып абдан ырдай бергенде, ай болды мақтай бермегеле деген. Эми Анжандын беги деген Анжан вилаятынын беги. Қоқан хандығында бір 5 облыс болса, дуан болса, ошонун бир дуанынын облусунун беги болгон. Ал Анжан бегинин аймагы ушунчалык чоң болгон. Бул жагы Алай Кашкарга чейин, бул жагы Өзгөн Арка Арпага чейин, бул жагы Актала Тогузторо, бүтүндөй ошол Кыргыздын түндүгү менен түштүгүндөгү кеңир аймакка Алымбек Датка бек болгон, мындайча айтканда, бүгүнкү күнчө айтканда губернатор болгон да. Ошон үчүн Алымбек Датканын ошол мезгилде бийлик орду дагы өзгөчө. Анан Алымбек Датка элди кандай башкарышты, эл үчүн кандай аракет кылышты, бүт бардыгын жанакы бабалардын жолу менен келип калыптанган өзгөчө инсан деп атпаймынбы? Ал ушу элди башкарганда дагы биринчи Кыргыздын намысын биринчи орунда койгон. Қоқан хандығындағы Анжандың беги болуп, кейін Қоқан ордосындагы парбаначы болуп, анан кейін хандан кийинки баш вазир ордунда ээлеп турган мезгилде дагы дайыма Кыргыздын кызыкчылыгында болгон. Кыргыздын намысын талашып, камчысын чапкан. Баягы Курманжан энебиз мына Оштун жапалактан болгон муңгуш урусунан болуп жүрөт. Анан ошондо баягы тиги атасы колунда бар кишиген тиги атасы. Анан жанагы жаш кезинде жанагы Сейит деген тиги Кашкардан Кыргыздын баласына болуп коюп, анан ошо Сейитке күйөөгө чыгарып койгон да. Анан Датка энебиз эми жаш кезинде эле абдан акылман болгон экен, Сейитти жактырбай таптагыр аны менен үй бүлө катары жашабай 3 жылдан кийин анан качып келе берген. Ошол качып келе берип, ал жолдогу кандай болгон, кандай сөздөрдү, кандай тоскон эмне болгонун айтып отурбай, анан ошентип атасынын үйүндө жүргөн мезгилде анан тиги Алымбек Датка бир кабарын угат дагы, бир тиги Кокондон атчан келет эми. Ал убакта машина деген, вертолет, самолет деген болгон эмес. Анан келгенде Оштон Магдыдан тосуп алышканда, ошондо баягы жергиликтүү акындар жарагында ырдай бергенде болду деп, анан кийин жанагы тиги Датка энебизди дагы ушу күйөөсүн чанып, акылы жоктук кылып баса берген деп дагы карапайым адамдар сүйлөп атпайбы? Анан ошондо ошол кызды мага көрсөткүлөчү деп, анан көрсөткүлө дегенде ушу Курманжан Датка энебизди баягы боз үйдүн немесинен мындай көрсөткөндө, бир көргөндө көңүлү түшөт дагы, баягы чийме каш мындай сулуу кызды көрүп, анан кийин анан ушуну менен ошондон кийин анан баш кошуп калган да. Эми Кыргыздын журт башчылары дайыма руханий маданиятты кошо ала жүрүүчүлөр болгон. Билимди, илимди, ушу келечекке кам көрүп, балдарды ошондой тарбия бергенге аракет кылган. Алымбек Датка мына жанында дайыма манасчылары болгон, санжырачылары болгон, акындары болгон. Анан мына Алп акын Арсланбекти жанакы түндүктөн келип Алымбек Даткага учурагандан кийин Алымбек Датканын ушунчалык баягы таланттуу экендигин көрүп туруп, жанында 2-3 жыл алып жүрүп, такшалтып, атак даңазасын чыгартып, андан кийин анын өзүнүн мекенине жиберип атпайбы, байлыктарды берип, анан ушундай Алымбек Датканы, Коконду башкарып аткан Алымбек Датканын жанынан келдип, анан Арсланбектин кадыр баркы зоолосу дагы арткан. Анан албетте келечек сөз түрдө билимдүү жаштардыкы, билимдүү муундук экендигин Алымбек Датка ошол мезгилде түшүнгөн.
Ошон үчүн жанагы Ош шаарына жакшынакай кылып туруп жанагы медресе мечиттерин куруп, ал жерде бул жагы Бухарадан, бул жагы Кашкардан мыкты аалымдарды алып келип, аларга жакшынакай тарбия берип, анан ошондой аларга кам көргөн. Алымбек Таткандын медресесине жүздөгөн окуучулар тарбия алган. Алардын баардыгында Алымбек Татка кам көргөн. Кыргыздар баягы жуңгар калмактар менен согушуп, түндүк кыргыздардын көбү сүрүлүп Фергенага барганда, Фергена өрөөнүндө кыргыздар аябай көп санда көп болуп кеткенден кийин алар негизинен кыргыздар билебиз, көчмөн эл болгондон биринчи чарбасы мал баккан, анан экинчи чарбасы согуш болгон, жоокерчилик кылышкан. А согуш маалында мал чарбачылыгы такаланып калгандыктан Фергенага барган кыргыздар көпчүлүгү ошо ойроттор токтош үчүн жоокерчилик кылышкан жана жан багыш үчүн дагы ошол жергиликтүү өзбек маңгыт урууларынын ар түрдүү бийлерине, бектерине аскер катары кызмат кылышканда, ошо кыргыздардын аскери катары өтө көбөйүп кетиши Фергена аймагындагы шаарлардын Бухара эмиратына чыгып кетишине шарт түзүп берген. Кийин ошо Фергенадагы бектер Бухарага баш ийип алганда ар бири өзүнчө бектик боло баштаган. Анан ошол бектик акырындап чоңоюп отуруп, бири менен согушуп, биринин жери бири басып отуруп, Кокон хандыгы аймагы кеңейип, кийин жалаң эле Фергена эмес, тиги түштүк жагы Кисар Ура төбөгө чейинки чыгышы, Кашкарга чейинки жерге түндүгү Кызыл Ордо, азыркы Казакстандын түштүк аймактарына чейин Кыргызстан түндүк аймактарына толук тараган чоң мамлекет болгон. Бул бир эле жерге Алай ошол Фергенанын чети болгондон Алай эң биринчи кезекте эле ошол Кокон хандыгына кирген. Ошондон алайлыктар, чоң алайлыктар, каракулжалыктар, алайкулуктар баардыгы тең Баткен, азыркы биз Баткен областы деген Баткен аймагы, Сарыкол кыргыздары, Жизак кыргыздары, өзбектердин, Фергеналык өзбектердин Ташкентке чейинки аймактары толугу менен Кокон хандыгынын ээлигиндеги эл болгон. Кокон мамлекетинин негизинен мындай болгон 4 чоң улут жашаган. Өзбектер эң көп санда сан жагынан, анан тажиктер, анан кыргыздар, анан аягында казактар болгон. Ошолордун ичинен мамлекеттик тил, жазуу фарс тилинде, башкача тажик тилинде жүргүзүлгөн. Ал эми Кокондун хандары негизинен өзбектин миң урусунан чыккан инсандар болгондуктан көбүнчө ошол Кокон хандыгын өзбек хандыгы деп эсептешет, бирок Бухара болгон элдер, Кокон хандыгы жарандары жанагындай көп түрлүү калп болгон. Алымбек Татка ошол эле мезгилде Ош шаарынын бүгүнкүчө айтканда инфраструктурасынын өнүгүшүнө дагы өзгөчө салым коюшкан. Жанакы Ош шаары дайыма жашыл шаар болсун, дыйканчылыктын, багбанчылыктын ушундай бир жакшынакай үлгүсүн көргөзөлү деп Ош шаарындагы каналдарды тазалатып, жаңы каналдарды каздыртып, анан ошол каналдар аркылуу Ош шаары анын тегереги жөнүндө эле гүлдөгөн аймакка айланган. Ош шаарынын жолдорун оңдогон, таш төшөтүп, жанакындай сонун кылып. Андан кийин тиги жакшынакай кылып туруп Улуу Жибек жолундагы жолдорду оңдотуп турган. Соодагерлерге кам көргөн. Андан түшкөн бажы төлөмүн ал басып, жанакы миллиондарды басып жатып албай, ал ошол элдин камына, элдин ушундай медресе мечиттерди куруп, Ош шаарын өнүктүрүп, жолдорду оңдоп ошол жака жумшаган. 1874 жылы Палермода жазылган экен. Палермо деп баягы барактын четине жазып коюптур. Палермо бул Италиядагы шаар болуп саналат экен. Ошол жерде жазылып, анан Англиянын Лондондогу ошо архивке түшкөн маалымат экен да, материал экен. Алымбек Татканын мындай чоң белгилүү персона болгон деп жазат да. Ал ушул кыргыз мамлекетин түптөө үчүн болгон идеясы үчүн баш алынган деп жазылган да. Анан Алымбек Татканын немеси мындай маалыматтар негизинен баягы Россия империясы басып кирип толугу менен колонияга айландыра элек мезгил болгондуктан баягы саясий мамилелерде жазылып калган. Вазирде жомокторун деле окуйбуз го. Вазир болгон, хандын акылдуу вазир болгон. Хан ошонун вазирин айтканы менен башкарган деп. Жанакы Малахан бийликке келгенде Малахандан кийинки эле баш вазирлик орун Алымбек Таткан болгон. Ошон үчүн Чокон Балхан жазып атпайбы? Бүгүнкү күндө Алымбек Татканын зоолосу өтө бийик. Кокон хандыгында Алымбек Татка хандан кийинки эле орундагы баш вазир деп жазат.